Birinciden men Kırgızмын. Sen gözüңdü açtır. Sen eldi darlaysың. Senden güçlü taup çıgat dedi da. Men айтып берчү кишилерим бар. Менин колуман биоток чыгат. Ыйса деген бул орустун кудайы да. Мен курактуу адамдардын бала чагыда, жаш чагыдагы советтик атеисттик доордо өтүп калды. Атеист деген сөзүн мааниси Кудай жок деген мезгилде өтүп калды. Анан бизди бала чагыбызда да, жаш чагыбызда дагы, мектепте да, окуу жайларда да Кудай жок деп окутчу. Анан элдин бардыгы Кудай жок деп атса, мен өзүмдүн көзүм менен Кудайды көрбөгөндөн кийин элге каршы чыгып Кудай бар деп айтмак белем. Мен деле ошо элдин агымы менен Кудай жок деген көз караш менен жашап келгем. Бирок Кудай тегирин айткан сөзү бар экен. Мени издебегендер мени таап алышты. Мени тааныбагандарга мен ачылып бердим дейт. Мен Кудайды издеген эмесмин. Мен Кудайды тааныган эмесмин. Бирок Кудай ушундай керемет жол менен мага өзүн ачылып берди. Анан кандайча ачылып берди деген суроо пайда болот. 1984-жылы мен университетке өтүп студент болдум. Ошол учурда мен өзүм кыйналып жүргөм. Өзүм да билчү эмесмин. Кыйналган себебим мындай болчу да, жанымда бирөөлөр жүргөн болуп, жүрөгүмдө коркунуч басып, караңгы жерлерден аябай коркчумун. Атыман бирөө чакыргансып, артым карасам эч ким жок. Үндөр кулган сыяктуу болуп, уйкум канбайт, башым ооруйт, нервим бузулган, өзүм менен өзүм кыжалат болуп эле, кырсышым адамды сүйбөй эле, элден четтеп эле, көздөрүнүн түптөрү ооруп, окшумай деп коет. Окшумайды, жаным кыйналган, ушундай состояниялар. Көп эле нерселерин айтат элем, анын кажети жок, ошондой кыйналып жүрдүм. Анан студент болгондо бизди Таласка, Манас районунда тамеки совхоз бар экен. Ошол жерге сельхоз работага алып барды. Биз студенттер тамекинин жалбырактарын жипке тизип, анан кургатып жайчу элек. Ар кандай сөздөрдү сүйлөшчү элек, тамашалашчу элек, анекдот айтчу элек. Анан ал тараптардан мындай сөз болуп калды. О коңшу айылда Мыскал деген тауып кыз бар, жаш кыз. Көзү ачык, тамыр кармайт. Анан төлгөнү абдан так ачып берет деп. Анан жанымдагы жолдош балам, курсташым. Анан ага айттым, ай, жүрчү барып көрүп келели дедим да. Эмне деп айтар экенбизге деп. Анан экөөбүз ошол ферма Манаска Мыскал деген көз ачыкка барып. Анан ал болсо бизди үйүнө киргизип, анан кана кимиңе эмнеге ачып берейин деди. Анан тиги жолдош балам суроолорун берди, ага жооп берди. Кезек мага келди да. Анан мен айтайын дегем, ал тамыр кармайт экен. Менин колумду мындай кармады. Анан кармагандан кийин суроо бергенден кийин байкап турсам, кулагына бир нерселер сүйлөйт экен. Ошо кулагындагы уккан нерсени эле айтат экен да. Анан сага эмнеге ачып берейин деди. Мен айттым, ден соолукка ачып берчи деп. Анан ал болсо менин тамырымды мынтип кармап туруп, анан угуп туруп айтты. Сенин артың бар турбайбы? Чоң атаңдын бири чоң молдо табып болгон экен. Ошонун үзөңгү сагы байланып калган турбайбы? Сенин айтып бериш кишилериң бар экен, колдоочу кишилериң бар экен. Сен кеселдеп жүргөн турбайсыңбы? Ошолор сени кыйнап аткан турбайбы, көзүңдү ачтыр деп. Сен экономфакка тапшырганда адашып тапшыртырсың. Сен медицинский институтка тапшырсаң, сенден күчтүү дарыгер чыкмак. Сен көзүңдү ачтыр. Сен элди дарылайсың. Сенден күчтүү табып чыгат деди да. Анан уккандан кийин эле мен баарын таштап туруп үйгө келдим. Анан үйгө келип апамдан сурасам, апам айтты, ал жакта Болот деген карыя абышка бар. Ошого барып сүйлөшчү.
Алардын ата теги менен биздин ата тегибиз ар дайым тең тайлашып келген. Ошолор биздин тукумубузду жакшы билет деди. Болот деген абышканыкына бардым да, карыяга бардым. Анан айттым, менин ата тегим жөнүндө түшүнүк айтып берчи дедим. Анан айтып калды. Силердин ата тегиңерде Тута деген чоң атаңар болгон. Ал көз ачык болгон, ал табып болгон. Анан алдын ала бир нерселерди айтып койчу деп. Анан анын өлгөнү дагы өзгөчө болгон дейт. Бир күнү отуруп туруп 3 баласын чакырды дейт. Тезирээк колуңарга күрөк алгыла дагы барып туруп мага мүрзө каскыла. Силер мүрзөнү касып болоруңар менен менин жаным үзүлөт. Анан кайра чуркап келип, менин денемдин ысыгы тараганча кайра мүрзөгө көмгүлө деп айтты дейт. Анан ошол айткан боюнча эле ошондой болду дейт. Ушул жерде мен ошол сөздү укканда ушунчалык ишеним күчтүү болуп калды да. Анан мен өзүм тууралуу айтканда мен өпкөм төшүмө батпай тимеле укмуш ошону кадырлап калдым да. Менде чоң атамдан чоң аталарымдан калган ушундай дөөлөт укмуш нерсе бар турбайбы деп тимеле укмуш өзүм сезип калдым. Бирок ушул жерден мен айта кетейин. Ошонун бардыгы Кудайдын күчү эмес, шайтандын күчү менен жасалып аттыр. Мен ошондо абдан ишенип, абдан берилип калгам. Мен көрүнгөн көз ачыктарга, табыптарга, төлгөчүлөргө, бакшыларга, биоток менен иштеткендерге, молдолорго бара бердим. Ошолор менен сүйлөшүп, алар менен алар сырын катпай мага бардык нерселерин төкпөй чачпай айтып берди. Анан ошону менен мен ошол нерселердин бардыгын, сыр механизмдердин бардыгын билип алдым. Андан ары мен угуп калдым. 60 деген көз ачык жигит киши бар экен. Ал дагы аябай тамыр кармайт. Анан так айтат деп калды. Анан ошого барайын деп ошого бардым. Мага айтты, сен кеселдеп жүрсүң, кыйнап аткан экен көзүңдү ач деп. Анан көзүңдү ачтыр деди. Мен көзүмдү ачтыргым келбейт дедим. Анан айтты, сен көзүңдү ачтырбай жүргөндө ал дагы айтып берчү кишилериң сени кыйнай безип алсыратып ийет. Алсырап каласың. Ошондуктан анда Бишкек шаары Фрунзе болчу. Анан Фрунзеде Гоголь көчөсүндө болгону жалгыз центральный мечит бар болчу. Ошол мечитке бар дагы бир жакшы молдону таап ал дагы дем салдырып тур деди. Анан болуптур деп анан эми дем салдырганда ал мындай кылчу, мындай бир дуа китеби бар экен. Арабча жазылган. Ал дуа китебин алдына коет да анан бир чыны сууну жаныма коет. Анан кийин баягы дуа китебинин биринчи бир бетин окуйт дагы, аны окуп бүткөндөн кийин баягы чыныдагы сууга сүф деп түкүрөт. Анан мага дагы 3 жолу сүф деп түкүрөт. Андан кийинки бетин окуйт. Анан ар бир бетин окуган сайын ошентип турат да. Анан бир 15 мүнөттөй окуйт болуш керек орто эсеп менен. Анан баягы дуаланган сууну мага ичирет. Анан мен ичип алып кетип калам. Анын жыйынтыгы эмне болду? Жардам деле берди деп айта албайм. Анан мен бир нерсени байкап калдым, канчалык ошол дем салдырган сайын мен ошого чырмалып байлана бердим да. Көз караңдуу болуп калдым. Анан баягы караң күчтөр күчөгөндөн күчөп, кыйнагандан кыйнап, аягында оорукчан болуп калдым. Радикулит оорусу менен ооруп калдым да. Анан ал ушунчалык өтүшүп кетти. Кыйналып кеттим. Анан больницага чыгам. Больницага чыкканда мага Максигам Лидаза деген уколдорду сайчу да. Ал жардам бербеди. Анан барып больничныйымды узартайын десем, врач айтат, сенин курс леченияң бүттү. Биз саган больничныйыңды узарта албайбыз дейт. А мен айтып атам, ал курс леченияңар мага жардам берген жок. Мен ал баягы абалдан да оор абалда калдым. Кантип иштейин десем, алар айтат, сенин курс леченияң бүттү. Эми кааласаң иште, каалабасаң жумуштан чык, биз сенин больничныйыңды узарта албайбыз дейт. Анан мен таза айлам кетти.
оорукчан боюнча иштешке туура келди. Ошол учур ушундай ооручул болуп калган, жана союз чачырап, баары талонго өтүп калган. Кант алсаң да талон, туз алсаң да талон, сүлгү алсаң да талон. Анан продукталардын баардыгы, товарлардын баары жокко чыга баштаган. Ошондо ушундай айланып кетип, жанымды кыйсабым келет да, ушундай жашоого тоюп кетесиң. Андай кылайын десең, келинчегим 2 баласы менен декретный отпускада отурат. Акча тапкан мен, жардам көрсөтүп турган эч ким жок. Анан ошондо жумуштан иштейм. Иштегенде сварщиктин жумушу көп кыймылды талап кылат. Менин белим ооруса жыргатып иштей албайм. Норманы толтура албайм. Мастерим келип урушат, мен арманымды айтам. Анан ошентип аябай кыйналып кеттим. Эми болсо да бутум сүйрөй албай калганча иштей берейинчи дедим. Бир күнү белим ооруп, ошол жерде жумушта скамейкада жатсам, ошол жерде бир Василий деген бир сварщик бар болчу. Ал болсо эл катары эле жашап жүргөн адамдардан болчу башында. Анан бир күнү эле мен Кудайды тааныдым, мен Ыйсаны тааныдым деп эле таптакыр өзгөрүп калды. Арак да ичпейт, тамеки да чекпейт, сөгүнбөйт, маңдайы жарык. Адамдарга келип эле ошол Ыйса жөнүндө эле айта берет да. Ыңгайы келсе да, келбесе да айта берет. Анан мага да келип айтат. Мага да келгенде менен көңүл калбасынчы деп деп укмуш этип коем, бирок кулактан тышкары да. Анан ичимде ойлоп коем, бул Ыйса деген бул орустун Кудайы да. Анан ошону көргөндөн кийин аны чакырып алдым да, анан ай Вася, мен сага бир нерсе айтайын дедим. Менден чоң атамдан калган улуу дөөлөт бар. Менин айтып берчү кишилерим бар. Менин колуман биоток чыгат. Менин колдоочу кишилерим бар. Ага кандай дейсиң дедим. Ал мени карап туруп айтты. Сен шайтандын кишенинде отурасың. Ал сени жаныңды кыйдырат дебеди. Сен аны кайдан билесиң деп мен чочуп кеттим. Ыйса айткан дейт. Ыйык жазууну билбейсиңер, ошондуктан жаңыласыңар деп. Ой, ыйык жазууңда эмне деп айткан? Ыйсаң ким болду? Түшүндүрүп берчи дедим. Бир учурда Кудай Муса деген пайгамбарды тандап алган экен. Ошол Муса деген пайгамбарга мен силерге сүйлөгөндөй кылып бетме-бет сүйлөгөн экен. Кудайдын Муса пайгамбар аркылуу берген мыйзамдарында айтылган экен да. Көз ачыктар, табыптар, төлгөчүлөр сыяктуу. Мен ошону окуп эле берейинчи азыр. Сенин элиңде уулун же кызын отко салгандар, көз ачыктар, төлгөчүлөр, көз боочулар, бүбү бакчылар, эмчи домчулар, өлгөндөрдүн рухун чакыруучулар, сыйкырчылар, өлгөндөрдүн руху менен сүйлөшкөндөр болбосун. Анткени муну кылгандар теңирдин алдында жийиркеништүү дейт. Андан ары түшүндүрүп айтып берчи дедим. Бир учурда сени, мени, Алланды, жерди, бардык нерсени жараткан Кудай Мариям деген кызды тандап алып, таза кызды тандап алып, пайдаланчу идиш катары колдонуп, бул дүйнөгө Ыйса аттуу болуп төрөлүп бул дүйнөгө келген дейт. Бул дүйнөгө Ыйса аттуу болуп келгенде ал бир күнөө кетирген эмес дейт. Ыйыктыкта, тазалыкта жашаган дейт. Элдин алдына чыгып, ыйман сөзүн айтып, Кудайдын сөзүн айтып берген дейт. Эл өздөрүнүн көздөрү менен көрсүн, түшүнсүн деп, алардын көзүнчө өлгөндөрдү тирилтип, тубаса сокурларга көз берип, оорукчандарды айыктырып, жана жин шайтандарды адамдардан чыгарып, ана асмандагы жердеги күчтөрдү башкарып, ушундай кереметтер жасап, адамдарга жакшылык жана жакшылык кылып, эч бир күнөө кетирбестен, сага окшогон, мага окшогон күнөөкөр адамдардын колунан жалган жалаак алып, шылдың болуп, мыкаачылык менен айкашкан жашка кадалып өлтүрүлгөн дейт. Бирок ал өлтүрүлгөнү менен 3-чү күнү кайра тирилип чыгып, күнөөнү, амал көйдү, өлүмдү, тозок отун, каргышты жеңип чыккан дейт. Адам баласына түбөлүк өмүрдү алып берген дейт. Анан 3-чү күнү тирилип чыкканы анык болгондуктан, сен ошол Ыйсага кайрылсаң, тоголсаң, анын жолуна түшсөң, сен шайтандын кишенинен бошоносуң.
күнөөдөн арыласың, түбөлүк өмүргө ээ болосуң, Кудайдын сотуна барбайсың деди. Анан мен кандай кылышым керек дедим. Анан айтты, жакын жерде айыл бар дейт. Кыргыздардын тобучу болот. Ошол жерге жыйналышка бар дагы, аларга суроолоруңду берип, алардын көөл сөзүн угуп, ишенип пайда болгондо тоо болсаң, анда деле бошоносуң деди. Анан саат 12'de жыйналыш болмок экен. Бирок ушунчалык чоң күрөш болду да. Барсамбы, барбасамбы деп, барбайын десем, баягы оору күчөгөндөн мен жакында төшөктөн турбай калчудай болуп атам. Анан баратканда шайтан мындай ой берип атат да. Кыргыз өңдүү адамдарды көрсөм, бул деген баары эле аңдып мен сынап тургансып, бул динин сатканы баратат деген ойду берип, барба эле деген деп атат да. Анан жүрөгүмдө абдан күрөш болду, бирок барайынчы дедим, бардым, сыйын үйгө келдим, ойлоп атам, бирден болсо урушуп туруп эле чыгып кетем деп. Анан акырын кирсем, ичи тыптынч, чоң зал бар экен. Залда бир 10 чакты эле кыргыз отурат, алдында кичинекей бойлуу жаш жигит бар экен. Ал Инжил китебин алып, Инжилдеги аяттарды окуп түшүндүрүп берип атат да. Анан кийин билип калдым, анын аты Кайрбек экен. Анан мен да акырын келип эле артына отуруп калдым. Ал сөзүн улантып атат. Анан ошонун сөзүн уксам, ошол менин темам боюнча сүйлөп аттыр. Көз ачыктар, төлгөчүлөр, дуа салгандар, ушулардын бардыгы Кудайдан эмес, бул шайтандан болот деп. Ошол жерден көп мен суроолорума ошол насаат сөз аркылуу жооп алып калдым да. Жыйналыш бүттү, сыйынып аякташты. Мен унчукпай отурам. Андан ары кандай болор экен деп. Анан алар келип, мен менен учурашып, байке таанышып алалы деп тааныштык. Анан суроолоруңар барбы деди. Анан мен болгон суроолорумду бердим. Алар түшүндүрүп айтып беришти ыйык жазуу негизинде. Аягында мен мындай деп айттым. Менде чоң атамдан калган улуу дөөлөт бар. Менде көз ачыктык бар. Айтып берүүчү кишилерим бар, колдоочу кишилерим бар. Колуман биоток чыгат десем, анда мына ол жигиттин сөзүн укчу деп калды. Анан ошондо бир жаш жигитти чакырып келди. Айбек деген жигит экен. Ал да мага окшоп караң күчтөргө чалдыгып, кыйналып жүрүп, анан Исаак кайрылып тоо болгондон кийин ошонун бардыгынан бошонуптур да. Ал көлүк сөзүн айтып берди. Анан ошол жерден бир жылдыз деген кыз бар эле нарындан биоток менен лечение кылат экен. Элди дарылаганы менен жана караң күчтөр аны абдан кыйнап эзип ийгенден ал дагы Исаак кайрылганда бошонгонун айтты. Анан ошол жердеги адамдар айтты: "Абайке, Кудай менен элдешем десең, азыр эле кирип, сыйынып элдешсең болот" деди. "Элдешесиңби?" деди. "Мен элдешем" дедим. Мен ортого отургузду. Анан айтты: "Абайке, менден жаш экен баары эле. Кудайга айтар сөзүңдү айт" деди. Анан ошондо мен сыйынарда алар менен баарлашып сүйлөшкөндө мага абдан маанилүү Кудайдын чындыгын алар аркылуу билип алгам да. Качан адам баласы Кудайга түздөн түз сыйынганда, Кудай биздин сыйыныбызды кабыл албайт экен. Эмне себеп десе, көрсө Кудайдын табияты ыйык экен. Адамдын табияты күнөөкөр экен. Анан май менен суу эч качан аралашпагандай, ыйыктык менен күнөө эч качан аралашпайт экен. Анан ыйык Кудай күнөөкөр адамдын сыйынуусун угуш үчүн ал бизге адамзаттын куткаруучусу Ыйсаны жиберген экен. Ошол Ыйсанын биз үчүн көргөн кордук азаптары, төккөн көз жаш төккөн кан аркылуу Кудай биздин сыйыныбызды угат экен. Ыйса айтат: "Мен эшикмин, мен аркылуу гана силер асмандык башчылыкка өтөсүңөр" деп. Көрсө Ыйса аркылуу Кудайга сыйыныш керек экен. Көрсө Ыйса деген Кудай биздин сыйыныбызды угуш үчүн телефондун номеру экен да. Сыйын дегенде, анан ошондо мен да чөгөлөп отуруп анан айттым: "Мен Кудай деп сыйынчумун. Көрсө Кудай менин сыйынымды кабыл албай жүргөн турбайсыңбы? Көрсө менин сыйынымды угуш үчүн мен куткаруучум Ыйса аркылуу кайрылышым керек турбайбы? Менин куткаруучум Ыйса аркылуу кайрылам. Менин болгон күнөөлөрдүн бардыгын кечире көр.
Теңир менин жүрөгүмө кир жана мени ушу оордан айыктыра көр, шайтан шабырдан арылта көр деп сыйынып атсам эле бир убакта көзүмөн жаш кетти. Өзүмдү токтото албай шолоктоп ыйлап атам. Тимиле ушундай кыңтерек ыйлап атам. А мен болсо өмүрүмдө деле көзүмө жаш алган адам эмес болчумун. Мен такыр ыйлачу эмесмин. Анан жүрөгүмдө ушундай бир ачуулуу бук бар болчу. Ошол чыкчу эмес. Анан ошону кантип чыгарам деп жүрчүмүн. Ыйлап шолоктоп сыйынгандан кийин ошо жүрөгүмдө буктун баары чыгып кетти дагы. Анан өзүм ушундай мемиреген тынчтыкка ээ болдум. Ошондо бирөөлөр мага койгуласа да, түрткүлөсө да, сөксө да, бетиме түкүрсө дагы алар менен теңелгим келбегенде ушундай абалга келдим да, камырабасчы. Мен сыйынып бүткөндөн кийин жандагы адамдар да мен үчүн ыйлап Кудайга ыраазычылык айтып сыйынып атат. Анан ушуну ишен бекемдей көр, оордан айыктыра көр, шайтандын кишенен бошото көр деп. Анан бир көргөн адам үчүн алардын ушундай ыйлап сыйынганы мага да кандайдыр кызыктуу болду. Анан кийин баары сыйынып бүткөндөн кийин Алтынбек деген адам бар эле. Анан ошондо ал мени келип кучактап, кысып, колума инжил китебин берип, токтогул, сен ушул күндү эсиңе тутуп ал деди. Бул 1992 жылы 29 март. Сен ушул күнү Кудай менен элдешкен күнүң. Сенин ысмың асмандагы өмүр китебине жазылды. Сен ушул күндөн тартып түбөлүк өмүргө ээсиң жана Кудайдын сотуна барбайсың. Анан ошондон кийин үйгө келдим. Бир бөлмөгө кирдим дагы анан баягы китепти ачып окусам мындай деп жазылып турат. Сен Кудайга сыйынганда өзүнчө бир бөлмөгө кир дагы артыңдан эшикти жап. Анан эч ким жок жерден Кудай сенин сыйынууңа жооп бериш үчүн жашыруун Кудайга сыйын. Анан качан сен жашыруун сыйынсаң, сенин сураганыңды Кудай өңүндө берет дейт. Сыйнайын десем эле сөз жок. Эмне айтарымды билбейм. Анан баягы сынык сөз менен Ыйса, менин күнөөмдү кечир деп коем. Анан ойлонуп туруп, Ыйса, мен оордан айыктырчы деп коем. Анан кайра ойлонуп туруп, Ыйса, шайтандын кишенен бошотчу деп коем. Анан омин дедим. Анан барып жатып алдым. Жатып алгандан кийин эртең менен турдум. Анан ошончолук мен радикулит оорум өтүшүп кеткен. Ошондо мына башымда, далымда, аркаларымда, белимде баары аябай оорчу. Радикулит менен ооруган адамдар билет. Эртең менен турганда мен 4 аяктап акырын турчумун. Кичинекей эле резкий движение болсо балта менен чапканда о деп калчумун да. Анан ошондо эртең менен коркуп 4 аяктап оорутпайын деп акырын туруп атам. Туруп атсам эчтеке оорубайт. Таң калдым. Анан ушу белимден жогоркусунун баардыгын, аркаларым, баш жагымдын баардыгы айыгып калыптыр. Анан ушундай сезимде вазелин май менен сыйпап койгондой жумшак. Анан мен ошондо таң калдым. Мен ойлогом, мен Кудайдын жолунда жүрсөм, Ыйса чын эле Кудай болсо, бара бир ай, 2 ай, 3 ай дегенде акырындан оңолуп кетем деп. Анан бир күндө ошондой оңолуп кеткеним мага таң калыштуу болду. Анан эртеси күнү жумуштан чыгып алып, анан бардым. Барсам жыйналыш башталып калыптыр, болуп аттыр. Анан жыйналыш бүткөндөн кийин сүйлөштүк. Анан мен айттым, мен деген сыйынганды билбейт экенмин. Мен сыйынганга үйрөткүлөчү дедим. Анан ал айтты, ыйык жазууда жазылып турбайбы? Сурагыла, аласыңар, издегиле, табасыңар. Анткени сураганга берилет, издеген табат, тыкылдатканга ачылып берилет. Ошону сен Ыйсанын өзүнөн сура. Анан ошондо Кудайдын руху сага сыйынганга жүрөгүңө сөздөрү салат деді. Дедим. Кайра үйгө келдим дагы. Анан кайра Ыйсага кайрылып, баягы эле сөз менен сыйындым. Анан Ыйса мага сыйынганды үйрөтчү деп сыйындым. Анан омин дедим. Анан баягыдай адаттагыдай эле жаттым. Анан эртең менен турсам,
ушунчалык уйкум канып, мээм серигип калыптыр. Анан ошо белимде уюп турган нерсенин жартысы жок. Омөй дедим. Анан кел. Акырын жыналыштарга бара баштадым. Көп узабай эле баягы оорудан радикулит оорусунан эч бир доктурдун аралашышы жок. Эч кандай укол албай, дары ичпей эле соп-сонун айыгып кетип, улактай секирип. Көптөгөн адамдар Ыйса жөнүндө айтсаң, Ыйса бул Кудай эмес, бул пайгамбар деп айтат. Ошондой көз карашты мен да карманчумун. Бирок мен силерге Ыйса Кудай экендигин ушул жерден көйлөндүрөм. Пайгамбар адамды айыктыра албайт. Кудай айыктырат. Пайгамбар адамды шайтандын кишенинен бошото албайт. Кудай бошотот. Ошол Ыйса мени бошотту. Ыйса мени айыктырды.